Биз адамдар кээ бир нерселердин эмне үчүн жасалгандыгын биле бербейбиз. Мисалы, калемсаптын капкагындагы тешик эмне үчүн жасалган? Ойлонуп калдыңызбы? Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта биз ушундай суроолорго жооп табабыз. Калемсаптын жапкычынын үстүндөгү тешикче пластикти экономдоо деп ойлосоңуз керек. Бирок бул таптакыр туура эмес. Ар бирибизде эле калемсапты иштемей адатыбыз бар. Өзгөчө мектеп окуучулары мындай адаттан куру эмес. Ушуну эске алып, өндүрүүчүлөр кокустан жутуп алса дем жетпей калбасын деген максат менен тешикчени ойлоп табышкан. Кээ бир көйнөктөрдүн артында кичинекей илгич бар экенин байкасаңыз керек. Азыр моданын угуна кошулган өндүрүүчүлөр бул жөн гана декорация деп айтышат. А бирок кийимди которгондо бырышып калбашы үчүн дал ушул илгичти пайдаланышкан. Джинсы шымдагы бекиткичтердин милдети алар чөнтөктөрдүн айрылып калышынан сактайт. Эски заманда ишкерлер дайыма чөнтөгүнө куралдарды сала бергендиктен чөнтөктөр бат эле жарактан чыгып калчу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 20 жыл талап кылынган. Акыры бекиткичтер 1872 жылы Джейкоб Дэвис тарабынан ойлонуп табылган. Ал эми шымдагы 5-чөнтөк эмнеге тигилген деп ойлонсоңуз, ал мурун ковбойлордун саатын кое турчу жери болгон. Айрымдар аны майда тыйын же акча үчүн да колдонушкан. Ал эми бул таякчалардын эмнеге биригип турганын билесизби? Тамак сүйүүчүлөр аны атайын койгуч деп элестетишет. А бирок бул таякчалардын бир гана пайдаланылып ыргытылчу жыгач экенин билебиз. Ошондуктан таякчалар мурун колдонулуп же колдонулбаганын билүү үчүн биригип турат. Спагетти үчүн кашыктын ортосундагы тешик сууну өткөзүп туруу үчүн жасалган. Качан камырыбыз бышканда бул аспап менен оңой сүзүлөт. Анын дагы бир ыңгайы бар. Кашыктын ортосундагы тешик камырды өлчүгөнгө жардам берет. Спорт бут кийиминдеги эки тешикти адамдар бутка ным жана аба киргизип турат деп билишет. Тарыхка кайрылсак, кедалар эң биринчи баскетболисттер үчүн өндүрүлгөн. Ал эми эки тешикченин максаты боону киргизип, бутту бекем кылуу болуп саналат. Ошондо чуркаганга өтө ыңгайлуу болуп, бут кийимдин чыгып кетишине тоскоол болот. Мурун ар бир окуучунун окуу куралдарынын арасында бир тарабы көк өңдөгү өчүргүчтөр боло турган. Өчүргүч ак жана көк өңгө боелуп, эки тарапка бөлүнгөн. Анын көк тарабы эмнеге негизделгенин билесиңерби? Аны көпчүлүгү калемсаптын жазуусун өчүрөт деп ойлошот. Бирок андай эмес. Ал катуу басым менен чийилген карандаштын жазууларын өчүрөт экен. Жаркынай Бейшенбиева, Адилет Абласов, НТС Таңшола.